Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен да азыр өтөдө турган маселе бул ошол Бишкек шаарынын эң чоң көйгөйлүү маселелердин бири деп айтсак деле туура болот го деп ойлойм. Мынакей акыркы учурда коомчулуктун арасында, элдин арасында, соц тармактарда ошо автобустардын айдоочуларына болгон наразычылыкты байкасак болот да. Мынакей ошондой эле Бишкек шаарында ошо автобустун катышуусу менен болгон жол кырсыктарынын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын көрүп атабыз. Алмаз Ахунжанович, мынакей өзүңүз деле жакшы билесиз да, эмне деген акчаларга биз бул автобустарды алып келип атабыз, Анан кийин кайдагы бир кайдыгер ошо өзүнүн коопсуздугун ойлобогон, элдин коопсуздугун ойлобогон айдоочулардын айынан ошо биздин автобустар талкаланып жоголуп атат да. Мындан ары дагы еще мынакей бюджетке дагы зыяны тийип атат. Анан мен Бишкек шаарынын мэриясына кайрылат элем. Мен билбейм албетте кандай шарт менен бул айдоочуларды жумушка алынат. Бирок көрүнүш ушундай да, мындайки кимдер ошо кимден ким бириңер эртерээк ошо автобустарды талкалап жоготсоңор ошолор приз дегендей эле көрүнөт да. Автобустардын чындап карасак, айдаганын байкасак, мынакей киши ташыбай эле жөнөкөй эле жеңил машиналарга мынакей картошка жүктөлгөндөй эле айдашат да, бири-бири менен шугулдашып. Ошондон улам мен Алмаз Ахунжанович сизге да кайрылат элем, мэрияга да кайрылат элем да. Келиңиздер, башыбызга чоң кырсык түшүп кала электе, мынакей ушул маселени карап бир чечип берелик деп. Азыр жер кургакта эле мынакей канча деген автобусту талкалашты. Эртеси күнү эртең мынакей кар түшсө, жол таргалап болгондо бир гана Кудай билет эмне болотун. Ошондон улам мен суранат элем, ошо тапшырма берсеңиздер мэрияга. Балким бир ошондой бир курс дейбизби, же болбосо семинар айдоочуларга өткөрүшөт. Же болбосо анда такыр болбой атса, келиңиздер анда мектеп ачалык. Школа по подготовке водителей для общественного транспорта деп. Көңүл буруңуздарга чоң рахмат.